17 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында айылдашын үйүнүн короосунда электр мамага байлап, бычып салганы айтылган 44 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу клубко 17 ноябрда облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 14 ноябрь күнү саат 12:30 чамасында Өзгөн райибине аймактык ооруканага 44 жаштагы киши денесинен жараат алып кайрылганы боюнча маалымат түшүп, каттоого алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө 13 ноябрь күнү саат 22:00 чамасында Куршап айылынын 44 жаштагы тургуну өзү жашаган үйүнө 44 жаштагы кошунасын чакырып, пикир келишпестиктен улам уруша кетишкени аныкталган. Натыйжада үйдүн ээси кошунасынын денесине бычак менен жаракат келтирип, электр мамычага жип менен байлап койгон. Окуя кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, жабырлануучуга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Аталган факт боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Кылмышка шектүү Өзгөн районунун 44 жаштагы тургуну кармалды. Учурда тергөө иштери уланып жатат. 16 ноябрда соц тармактарда башка бирөөнүн аялы менен жатканы үчүн тукум улоочу органы кесилип, мамага байланган делген кишинин видеосу тараган. Аталган тасма Өзгөн районунун Куршап айылында тартылганы айтылган. Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Токиого жөнөп кетти. Президенттин басма сөз кызматы Жапаров Жапонияда император Нарухито, Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида, парламенттин спикери Фукусиро Нукага жана парламенттин депутаттары менен жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн билдирди. Ошондой эле президент Жапониянын бизнес ассоциациясы, туроператорлор ассоциациясы, Эксимбанкы, тышкы сооданы өнүктүрүү ассоциациясы, Жайка Жапония эл аралык кызматташтык агенттиги сыяктуу түзүмдөрдүн жетекчиликтери менен жолугушууларды өткөрөт. 16 ноябрда Ош шаардык соту Өзгөндүн мэри Дамир Моңолдоровдун тергөө изоляторундагы мөөнөтүн узартты. Ал 9 декабрга чейин камакта болгон. Соттун маалыматында Моңолдоровго өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулук көрсөтөм деп коркутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгону айтылууда. Ошондой эле ал маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу менен байланышы бар болгон деп шектелүүдө. Өзгөн шаарынын мэри кармалганы 15 ноябрда белгилүү болгон. УКМКнын версиясы боюнча чиновник жеке кызыкчылыгын көздөгөн максаттарына жетүү үчүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн такай пайдаланып, өзүнө жакпаган адамдарды коркутуп келген. Тактап айтканда, кылмыш дүйнөсүнүн айрым өкүлдөрү күч колдонуу коркунучу астында жарандык активисттен Өзгөн шаарынын мэринин ишин сындоону токтотууну жана массалык маалымат каражаттарында чагылдырбоону талап кылып, антпесе ден соолукка олуттуу зыян келтиребиз деп коркутушканы аныкталды, деп айтылган УКМКнын билдирүүсүндө. Экспорттолуучу товарларга мыйзамсыз сертификат берип, айрым ишканаларга салыктан качууга шарт түзгөн деген шек менен Соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилери кармалды. Бул тууралуу 17 ноябрда УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, жетекчилер акчалай сыйлык үчүн көмүрдү экспорттоо менен алектенген ишканага килограммы 10-12 сомду түзгөн көмүргө 1,5 деп көрсөтүлгөн жасалма сертификат берип келишкен. Ошондой эле палатанын өкүлчүлүктөрүнүн салык органдарына кассалык түшүүлөр боюнча финансылык отчетто кирешелер азайтылып көрсөтүлгөн. Анын кесепетинен өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрдү өлкөнүн бюджетине түшкөн эмес. Мындан сырткары импорттук жана экспорттук товарлардын шайкештик сертификаттарын берүүчү 10 ишкана кылмышка шектүүлөрдүн биринин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык компаниялар экени аныкталды. Шектүү аталган компанияларда негиздөөчү же директор деп көрсөтүлгөн. 12 ноябрда айыпталуучулардын биринин үйүндө, ошондой эле ага караштуу фирмалар жайгашкан 3 даректе тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада ишке тиешелүү документалдык материалдар 28 000 АКШ доллары, 1 997 000 сом жана 99 000 рубль, печаттар, кыймылсыз мүлккө таандык документтер табылган. Учурда териштирүү иштери уланууда. 17 ноябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев УКМКнын дагы бир бөлүмүнүн жаңы имаратын ачты. Бул тууралуу атайын кызматтын пресс борбору билдирди. УКМКнын жаңы имаратын Ташиев Чүй облусунун Панфилов районундагы Кайыңды шаарында ачты. Жаңы имарат бардык заманбап талаптарга жооп берет жана улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин натыйжалуу ишин уюштуруу үчүн керектүү жабдуулар менен камсыздалган, деп айтылат УКМКнын маалыматында. УКМКнын бөлүмдөрүнүн жаңы имараттары өлкө боюнча 21 жылдын сентябрынан бери ачылып келет.